играла роль. Ал баш каарман Адеттанын ролунда, мен Ханзада Зигфридтин ролун ойнодум. Биз андан жарым жыл өткөндөн кийин жолугушуп баштадык. Балет нас связал. Бизди балет байланыштырды. Потому что балет. Мои родители вполне вообще спокойно. Менин ата-энем биздин мамилебизге каршы болгон жок. Алар мени көптөн бери үйлөн деп жүрүшкөн. Акыры мен Иринаны тандадым. 9-июнда мусулманча никеге турдук. Ирина каршылык жок, макул болгонуна ыраазымын. Благодарен то, что она согласилась без никаких каприз. Мен Башкортостан Республикасынанмын, мусулман өлкөсү. Нике кыюу жөрөлгөсүнө менин жакын курбу кыздарым катышты. Эч коркунуч болгон жок. Жараткан бир эле. Болгону элде ар кандай ишеним, багыттар бар деп ойлойм. Пугала, потому что я понимаю, что Бог он один, он един. То, что у православных. Православтар чиркөөгө барышса, бизден никеге туруу вазыйпасы. Айырма жок. Да, она ходила дома 3 дня. Жубайым үйдө 3 күн жоолук салынып отурду. Надеваю платок, мне очень непривычно. Жоолук салынууга бир аз көнбөй жатам. Жоолукчан өзүмө өзүм жакпай жатам. Көнгөн эмесмин. У нас даже по национальной традиции. Улуттук салтыбызга ылайык көшөгө илип, Иринаны ичине отургузуштум. Келген конокторго жүгүнүп жаттым. Улууларга көрсөткөн сыйым ата-энеме аябай жактым. Алгач эле үйгө кошуналар келген. Ирина алардын алдына бош чыныны коюп туруп, чай куюп баштады. Биринчи чай куюп, анан сунуш керек го. Мындай кичинекей каталар кечиримдүү болсо керек. Я принесла, поставила, потом начал сверху налить. Сначала надо наливать чай, потом же подавать. Когда происходит. Мен үчүн ырым-жырымдар өтө кызыктуу, өзгөчө болду. Это здорово, это интересно, это необычно. Свадьба вообще очень интересная будет. Үлпөт тоюбуздагы кызыктуу өтөт. Православдык ырым-жырым менен башталат. Мен үйүнө барып, колуктуну сатып алып келем. Анан ресторанга Жар-Жар ырынын коштоосунда киребиз. И у нас еще Жар-Жар будет. Я, наверное, одинаково ответила. Бизде жумуш боюнча пикир келишпестик болушу мүмкүн. Жумушта бири-бирибизге талапты катуу коебуз. Бирок жумуштагы чыр-чатакты үйгө алып келбейбиз. Ушундай мыйзамыбыз бар. Своего мужа. Она все время как-то обижает, сидит. Бул таарынганда сүйлөбөй, суткалап деле отуруп алат. Даже на работе иногда бывает. Неправда. Ну да. Да по-разному бывает. Жок, андай эмес, ар кандай кырдаал болот да. Бири-бирибизди түшүнөбүз. Бул үй бүлө үчүн эң башкысы деп ойлойм.